Марко Поло деген ысымды көпчүлүгүбүз уксак керек. Авантюралык жашоо, фильмдер, китептер жана телесериалдардын башкы темасы болгон бул саякатчынын жашоосу көп адамдар үчүн кызыктуу жана толкунданткан бир окуя. Марко Полого болгон кызыгуунун себеби ал орто кылымдагы эң чоң саякатчылардын бири жана мезгилдин сырдуу инсандарынын бири катары көрүлгөндүгүндө. Марко Поло өзүнүн чыгармалары менен жана анын жазгандарына негизделген көркөм адабияты менен атак даңкка ээ болуп жатканда, орто кылымдын башка бир саякатчысын көбү байкабай калышкан. Бул саякатчынын аты да Ибни Батута жана ал Марко Полодон да көп жолду басып өтүп, андан да көп өлкөгө барган. Кан эмесе, орто кылымдын эң улуу саякатчыларынын бири болгон Ибни Батутанын маршрутун изилдеп, тарыхый бир сапарга чыгалы. Ибни Батута 1304 жылы 24 февралда ал учурдагы маринилердин кол астындагы Фасын Танжа шаарында төрөлгөн. Үй бүлөсү Барбари Ливата уруусуна таандык. Ибни Батутанын үй бүлөсү жөнүндө аябай көп казыларды чыгарганынан башка эч нерсе билбейбиз. Биз билген нерселердин бири миладый 1325 жылынын июнь айында ажылыкка баруу максатында үйдөн чыккандыгы. Ал доордо Ибни Батута жашаган жерден баштап Меккеге чейин 16 ай убакытты алат болчу. Адамдар аны Меккеге барып ажылык ибадатын кылгандан соң үйүнө кайтат деп ойлошкон эле. Бул сапары жылдар бою созулаарын эч кимдин, жада калса өзүнүн да оюна келбеген. Ибни Батута ажылыкка чыга турган күнү өзү жөнүндө ушуларды жазган болчу. Мен жолго жалгыз чыктым. Соорото турган досум жок, же кошула турган кербен жок. Жүрөгүм саякаттоо толкунуна, ыйык жерлерди көрүү каалоосуна толуп кетти. Ушул каалоолордон улам күч алып, жакшы көргөн адамдарым менен коштошуп, кудум канаттуулар уясынан кеткендей кеттим. Ибни Батута Меккеге жер аралап барууну чечти. Биринчи Тилемсен жана Мажраяны зыярат кылган саякатчы ал жерден чыгып, деңиз жээгин бойлоп Туниске жетти. Ал жерде 2 ай конок болот. Андан соң дагы да коопсуз болорун ойлоп, бир кербен менен жолун улады. Ибни Батутанын кийинки аялдамасы Сфакс шаары. Ал жерде болгон учурда күтүүсүз бир окуя болуп, бир аялга көңүлү түшүп үйлөнөт. Бирок кыздын атасы менен болгон келишпестиктен улам никеси көпкө созулбайт. Бул Ибни Батутанын биринчи үйлөнүшү эле. Ибни Батутанын саякат учурунда үйлөнүшү кызык көрүнүшү мүмкүн. Балким жаш саякатчы ажылык ибадатын аткаргандан кийин үйүнө кайтышын жана аялы менен чогуу жашашын ойлоп жаткан. Негизи карап көрсөк, аялынын атасы менен болгон келишпестик Ибни Батутанын саякатынын биринчи этабы эле. Эгер ал аялы менен никелүү калса, Меккеге баргандан кийин тез эле кайра кайтып келмек. Ошентип орто кылымдын эң улуу саякатчыларынын бири боло албай калмак. Жана өлсө, 50 жыл өтүп өтпөй аны эч ким эстемек эмес. Эмнеси болсо да Ибни Батутанын бул үй бүлөлүктөн баш тартуусу анын миңдеген километр аралыкты басып өткөн эркин саякатчы болушуна себеп болгон. Ибни Батутанын Меккеге карай кылган сапарындагы кийинки аялдама Александрия шаары болгон. 1326 жылынын жаз айларында 3500 километрлик узун саякаттан соң ал учурдагы мамлюктардын кол астындагы болгон Александрия шаарына келди. Александрияда бир канча убакыт калгандан кийин мамлюк мамлекетинин жүрөгүнө, тагыраагы Каирге барды. Ал жерде бир айча калганын билебиз. Ал жерден акыркы максаты болгон Меккеге карай жол тартат. Меккеге жетүү үчүн көп адам тандабаган жолду тандады. Нил дарыясын ээрчип түштүккө барды. Негизи максаты Кызыл деңизди кеме менен кесип өтүү болгон. Бирок ал жерде чыккан баш көтөрүүлөр башаламандык Ибни Батутаны Каирге кайтууга аргасыз кылды. Бул экилөнүүдөн соң Ибни Батута Меккеге Сирия аркылуу барууну тандады. Бул жол Нил жолуна караганда дагы да коопсуз жол эле. Бир канча аптадан соң Шамга жеткен саякатчы Рамазан айын ошол жакта өткөргөндөн кийин Мадинага жолго чыккан бир кербенге кошулду. Мадинада 4 күн калып, андан ары Меккеге жолун улады. Мына ошол учурдан баштап Ибни Батутанын койгон максатынын натыйжасында жашоосу толугу менен өзгөрмөк. Ажылык ибадатын аткаргандан кийин үйүнө кайтуунун ордуна саякатын андан ары да улантууну каалады.
өзгөчө түндүк чыгыш топурактарын зыярат кылууну каалап жаткан эле. Ушул себептен улам 1326-жылынын 17 ноябрь айында Багдадка бара жаткан кербенге кошулду. Ибни Батута бул кербен менен Нажафка чейин келди. Ал жерде Азирети Алинин кабрын зыярат кылган соң кербен менен Багдадка кайтуунун ордуна Иранды айланууну чечти. Биринчи болуп Васитке өтүп, андан соң Дижля дарыясы менен түштүккө, тагыраагы Басрага карай жөнөдү. Загрос тоолорунун артында калган Эсфаханга, Эсфахандан өтүп Ширазга барган Ибни Батута Иранга болгон саякатын аяктап 1327-жылынын июнь айында Багдадка жетти. Ал шаарда дагы деле Хулагу хандын 70 жыл мурунку басып алуусунун издери уланууда эле. Ибни Батута Багдадтагы монгол ханы Абу Саиддин чоң бир кербени менен түндүккө карай жол тартат. Бир канча убакыт бул кербен менен саякат кылган Ибни Батута андан соң алардан бөлүнүп Тебризге жол алат. Монголдор ал аймактагы соода борборлорунун көбүн талаптаногон жана аларга багынып берген Тебризге тийишпегени үчүн Тебриз аймактагы эң маанилүү соода борборлорунун бирине айланган эле. Ибни Батута бул соода борборунда бир канча убакыт калгандан соң Багдадка кайтуу үчүн жолго түштү. Дижля дарыясын ээрчиген жаш саякатчы мунусунда Багдадка барардан мурун Мосулду зыярат кылды. Ал жерде Илхан башчысынын коногу болду. Андан өтүп Анатолиядагы Жизре жана Мардин шаарларын зыярат кылып, кайрадан Мосулга кайтты. Ушул убакка чейин саякатчы көптөгөн шаарларды көрүп, жаңа адамдар менен таанышып, мурун эч билбеген маданияттарды үйрөнүп, мурун эч жеп көрбөгөн тамактардын даамын татууга мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ушул жерге чейин келип, дагы да жолдун башында экенин эстен чыгарбайлы. Андан соң Ибни Батута Багдад аркылуу Меккеге бара жаткан кербенге кошулду. Сапарда саякатчы жолдо баратып ооруп калат да Меккеге барганда бир кыйла алсыздашып калган болчу. Ошол себептен бир аз өзүнө келүү үчүн 3 жыл Меккеде калды. 1330-жылда кайрадан жолго түшүп, Жиддадан Кызыл деңизге чыкты. Катуу толкундардын себебинен кыйынчылыктарга толгон сапарынан кийин Йемендин Забит шаарына жетти. Ал жерде Жабала, Таиз, Сана, Адан сыяктуу шаарларды кыдырган саякатчы аймактын өкүмдарларынын бири болгон Нуриддин Али бин Дауд менен көрүшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Андан соң Адан порту менен багыт алып Чыгыш Африка жээктерин кыдырып баштады. Биринчи болуп Зайла менен Сомали, анын артынан да Момбаса жана Кил шаарларын басып өткөн саякатчы деңиз жолу менен кайра Йемендин Зафар портуна кайтат. Азыркы Османдын чегинен ичине кирген Низвага өтүп, Султан Абу Мухаммад бин Нивханы зыярат кылды. Китептин бул бөлүмүндө Индий океанына караган Калхат сыяктуу Йемен жана Оман шаарларынын жана Чыгыш Африка жээгиндеги Кил жана Могадишу шаарларында эл аралык деңиз соодасы абдан өнүккөн деңгээлде экенин жазган. Омандан кийин Хурмузга өткөн Ибни Батута Басра булуңунун Иран жээгиндеги аймактарды көрүп, кайрадан Арабияга кайтып 1332-жылы 5-ажылык ибадатын аткарды. Ошол эле жылы Газза, Кудус, Рамла, Акка жана Латакия сыяктуу Сирия, Палестина аймагындагы кээ бир шаарларды зыярат кылды. Андан кийин Генуя кемеси менен Анатолияга багыт алды. Бүгүнкү Алания портунан куруктукка чыккандан кийин Анатолияны кыдырып баштады. Анатолия, Испарта, Эгридир, Денизли, Тавас, Мугла жана Барчын сыяктуу шаарларды кыдырды. Эретна уулдарына тийиштүү аймактарды кыдырып жатып, Кайсериде Илханлы өкүмдарынын орун басары болуп иш алып барганы айтылган. Алайддин Эретнанын аялы менен да көрүштү. Конияда жолуккан Маулянаны акын шейх деп айтканына күбө болобуз. Андан кийин Ибни Батута азыркы Селчук, Измир, Маниса жана Бурса аркылуу Изнеге барды. Анатолияны кыдырып жүргөн Ибни Батута османдыктар жөнүндө да сөз кылган. Анын жазганы кошуна бийлердин жанында мартабасы аябай жогору урматтуу экенин жана Анатолиянын ошол күнкү саясий абалын, ошондой эле сооданын кубаттуулугу жана ахилик жөнүндө маалыматтарды берген. Айрыкча Алдордун Осман падышалыгынын Орхан бии жөнүндө калемге алган. Бурсанын султаны Османдын уулу Кары Орхан бий. Бул өкүмдар түрк падышаларынын эң улуусу болгондой эле жер, аскер, байлык жагынан да алардын эң улуусу. 100дөй сепили бар. Көпчүлүк убактысын ал сепилдерин кыдыруу менен өткөрүп, ар сепилде калып абалдарын билип, кемчиликтерин толуктоо менен алек болот. Айтылгандай эле ал эч бир шаарда бир айдан ашык калбайт. Үзгүлтүксүз капырлар менен согушуп, алардын сепилдерин чекеден басып алуу менен алектенет. Саякатынын кийинки этабында Ибни Батута Мекеже аймагынан Сакария аймагына өтүп, Гейве, Көйнүк, Болу жана Кастамону жолу менен барып, Синоптон деңизге чыгып,
Крымдын Керчь портунан кургакчылыкка чыгат. Кара деңиздин түндүгүндө Султан Мухаммад Өзбек хан менен көрүшкөн Ибни Батута ал жерден чыккандан кийин азыркы Казань шаарына жетет. Ал жерде Ард аз-Зулумат, тагыраагы караңгылык өлкөсү деп сыпаттаган Сибирге бара албаганын жана ал өлкө боюнча уккандарын гана айтуу менен чектелген. 1332-жылы 5-июлда Византия императорунун кызы жана Өзбек хандын 3-чү аялы Баялундун кербенине кошулуп, Укек, Судак, Добружадан өтүп, дээрлик 1 ай дегенде Константинопольго жеткен саякатчы император 3-чү Андроникос менен жолугат. Бирок императордун өзүнүн атын колдонбой, аны Текфур Джиржис деп атаган. Ал мезгилде таанымал адамдарды башка тилдүү элдер ар башка ат менен атагандары кадимкидей көрүнүш болчу. Мисалы, Ибни Синаны Европадагылар Ависанни деп аташкан. Ибни Батута Константинопольдон чыккандан кийин кайрадан Дешти Кыпчакка кайтып, Өзбек хандын өлкөсүн Кытайга алып барган соода жолу менен Урал дарыясынын Каспий деңизине улашкан жердеги Сарайчик шаарына жетет. Андан кийин 40 күндүк сапары менен түрктөрдүн эң кооз шаары делген Хорезмге тагыраагы Ургенч шаарына келет. Бул жерде Амир Темур менен жолуккан саякатчы Амирдин аялынан да ар түрдүү белектерди алган. Андан соң Нахшеп жолу менен Самаркандка өткөн Ибни Батута бул саякат учурунда Чагатай хан менен Тармаширин хан жөнүндө сүйлөшүп, китебинде Тармаширинге монгол ак сөөктөрүнө каршы абалын айтып берет. Андан кийин Хорасандын эң чоң шаары болгон Гератты, андан өтүп Жам, Туз, Серас, Бистам сыяктуу шаарларды кыдырып, чыгышка багыт алып Индия тоолоруна жөнөйт. Ал жерден да Газне Кабыл жолу менен 1332-жылы 12-сентябрда Индия өрөөнүнө барат. Түрк султандыгына киргенден кийин 1342-жылдын 22-июль айына чейин Султан Мухаммад бин Тугулуктун кароосу астында Делиде калып, султандын каалоосу менен ал жерде 7 жылдан ашык убакыт калып, казылык кызматын аткарган. Кайткандан кийин жазган китеби султандыктын саясий тарыхы, каржылык абалы, чалгындоо кызматы, кабарлашуу системасы сыяктуу темалар боюнча кабар берүүнү да унутпады. Делиден чыккандан кийин түштүккө багыт алган Ибни Батута түштүк батыш жээгиндеги шаарлардан өтүп Кожикодеге барат. Негизи султан аны Кытайга элчи катары жөнөткөн. Бирок Ибни Батута согуштардан, толкундардан жана саякаттоонун кумарынан чыга албады. Малабар жээктерин кыдырган саякатчы Мальдивде 1,5 жыл калып, ал жерде да казылык кызматын аткарат. Андан соң Сейрай аралына барган саякатчы ал жерден чыгып Бангладеш жээктерине өтөт. Кийин Берн өлкөсүнө барып, ал жерде башка жерлерде болбогон таң калыштуу адаттар бар экенин айткан. Алгачкы учурларда кээ бир изилдөөчүлөрдүн айткандары себептүү ойлоп чыгарган деп айтылса да, кийинки изилдөөлөрдөн ал өлкө Андаман экендиги айтылат. Ал жерден чыгып Кавага, андан өтүп Суматрага жана Малакка кысыгынан кайтып Каркула портуна чыкты. Кайрадан деңизге чыгып, 1 айлык узун сапардан кийин соңунда Тавалист өлкөсүнө барды. Кээ бир изилдөөчүлөр бул Тавалис өлкөсүн Ибни Батута токуп чыгарган десе да, азыркы Калимантандагы Шампа же Камбоджа, Томкинг өлкөлөрү деген талаштар бар. Түрк тилдүү бир падыша кызы башкарган Тавалист өлкөсүнөн Кытайга чыгып, 17 күндө Зайтун портуна чыгат. Бул жерде расмий милдетти аркалагандыгы себептүү ал жердин чоңдорунун сыйын көрүп, Хамбала тагыраагы Пекинге алып барылган. Ал жерде кызыктуу адаттар жөнүндө сөз кылган Ибни Батута Кытайда соодагерлер иштеп тапкан алтынды ири өлчөмдө ээритип, үйлөрүнүн эшиктерине астырып, 5 калып алтыны болгон соодагерлер колуна 1 шакек, ал эми 10 калып алтыны барлар да колуна 2 шакек такканын айткан. Мындан тышкары, ошол мезгил үчүн кагаз акча абдан кызыктуу система болгон үчүн ага да токтолуп кеткен. Кытайда бардык чарбалык иштер ушул кагазга байланыштуу экенин, акча өкүмүн алган кагаз жыртылып же суу болуп калса, чоң сарайга алып келинип, алмаштырыла турганын айткан. Ибни Батута жашаган учурдагы экономикалык система көбүнчө темир тыйындар аркылуу иштешет болчу. Банкомат системасын эске түшүргөн кагаз акча колдонуу таптакыр адаттан тыш нерсе эле. Ошондуктан бул абал Ибни Батутаны да таң калтырган болчу. Андан кийин Кытайдан чыккан саякатчы кайрадан Суматрага жана ал жерден Малабар жээктерине багыт алып, Басра булуңуна жетти. 1349-жылы Хижазга өтүп, 6-чы жолку ажылык ибадатын аткаргандан кийин Мисирге барып, кайра Александрия портунан кемеге чыгып, 1349-жылдын май айында
Туниске барат. Андан кийин кайра деңиз жолу менен Сардиния аралына чейин узак сапарына чыгат. 1349-жылы ноябрда баштаган жерине тагыраагы өлкөсүнө, азыркы Мароккого барган саякатчыны Султан Абу Инан Аль-Марини тозуп алат. Ушундайча Ибни Батута 1349-жылы саякатынын негизги бөлүгүн бүтүргөн. Чыгыштан кайткандан кийин Мароккодо бир канча убакыт калган Ибни Батута ал жерден Аль-Андалуска өтүп, Марбелья, Малага, Гранада шаарларын кыдырып, кайра ошол эле жерден артка кайтып Марракешке келет. Кайрадан саякат каалоосу менен жолго чыккан саякатчы Мариге, бүгүнкү Таль-аль-Харириге багыт алып, чоң чөлдү басып өтүп, түндүк батыштан түштүк чыгышка карай барып, Нигерге өтүп, Мансес Сулайман менен жолугат. Ибни Батута ичкериге кире албай, Мадина султанынан келген буйрук боюнча 1353-жылы декабрда Мароккого кайтууга аргасыз болот. Саякатынын бул акыркы учурларында ички батыш Африка жөнүндө аябай маанилүү маалыматтарды айткан Ибни Батута өлкөсүнө кайтканда саякаттаган узак өлкөлөр, көргөн таң калыштуу окуялар жөнүндө айтып бергенде аны мазакташып, көп нерсени токуп чыгардың деп ойлошкан. Мисалы, Гранадада жолуккан Абу Баракат ысымындагы адам аны жалган маалыматтарды таркаткандыгын айткан. Саякатчы жолго чыгып жатканда маданиятты терең билбегендиги айтылса да, ар тармакта үйрөнгөн жаңы маалыматтар жана мурдагы саякатчылар берген маалыматтарды жаңыртуу аракети аны тажрыйбалуу саякатчыга айландырган. Жана өлкөсүнө кайтканда аны султандын жанында тандалган даанышман болуп отурушуна себеп болгон. Ибни Батутанын саякаты ушул жерде бүтөт. Андай болсо анын саякат баянын ушунчалык өзгөчө кылган нерселер эмне? Бул саякат баянынан эмнелерди үйрөнсөк болот? Ибни Батута мамлекетине кайткандан кийин жазган китебинде кыдырган жерлердин саясий өзгөчөлүктөрүнөн да көп, ал жактагы адамдардан жана маданияттары жөнүндө сөз кылган. Ушул себептен аны кээ бир изилдөөчүлөр биринчи антрополог жана этнолог деп аташкан. Ибни Батутанын китеби ал жерлерде жашаган улуттардын маданияттарын түшүнүү жагынан балким тарыхый булактарда табылгыс бир баалуулук десек да болот. Ибни Батута кыдырган жерлердин көпчүлүк бөлүгү түрк жана монгол өлкөлөрүнүн башкаруусу астында болгондугу үчүн ал доордогу түрк жана монгол маданияттарын түшүнүүгө эң ишеничтүү булактардын бири болуп саналат. Ибни Батута жана ушул китебин өзгөчө кылган башка нерсе да ал Марко Поло сыяктуу орто кылымдын эң улуу саякатчыларынын бири болгондугунда. Жада калса дагы да кең жерлерди кыдыруусу 3 континенттеги эң маанилүү маданий борборлорго чейин баргандыгы менен Ибни Батута Марко Полону да жолдо калтырган. Сиз да ал сыяктуу тобокел кылып, чоң максат коюп, саякатка чыгып, жада калса ал көрбөгөн жерлерге чейин барып, шаарларды, айылдарды, тоолорду, деңиздерди, чөлдөрдү көрүп, ар кандай адамдар менен достошуп, ар кандай маданияттарды үйрөнүп жүргүңүз келет беле? Оюңузду билдирип кетсеңиз, кызыгуу менен окуйбуз. Ошондой эле катталып, бөлүшүп коюңуз. Алдыда мындан да кызыктуу видеолор сиз үчүн даярдалып жатат.